Алгач келген коноктор бул жайдын ички абалына баш багып түзүлгөн шарттар менен таанышышты. Мал союуда колдонулчу жабдууларга 4 миллион сом каражат жумшалып, Москва шаарынан алынып келинген. Тиешелүү адистер бул техникаларды иштетүүнүн жолдорун мындагыларга көрсөтүп беришти. Это ноги на крюк накидывается цепь на ноги и фиксируется. Жеке ишкердин демилгеси менен курулган мал союучу цех ЭЭПтин талаптарына жооп берет. Аны менен бирге дүйнөнүн 15 мамлекетине эт азыктарын экспорттоого болот. Жаңыдан пайдаланууга берилип жаткан жайда күнүнө 60 баш кара мал, же болбосо 150 кой союуга ылайыкташкан. Мында өндүрүлгөн этти экспортко чыгаруу үчүн коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул мал союучу жердин башка мал союучу жерлерден айырмасы бул Евразиясынын талабына жооп берет. Казакстан, Россия менен чектелбестен, Өзбекстан менен чектелбестен биз Европанын башка өлкөлөрүнө дагы чыгарганга сертификатыбыз болот. Бул жерде ошол нормативтери сакталат, сертификаттарыбыз болот. Алар келип өзүлөрү күбө болуп, ишенип, анан алышат да малды. Учурда элдин мал союучу жайларга муктаждыгы күчөп турган мезгил. Анткени чарбачылык менен алектенген жарандар сатып алууга караганда, сатууга келгенде түрдүү көйгөйлөргө туш болот. Ошол эле учурда дал ушундай пункттар бар болгону менен талапка жооп бербегендиктен башка өлкөгө этти экспортко чыгарууга да болбойт. Дал ушундай ишканаларды ачуу менен мындай көйгөйлөргө аз да болсо бөгөт коюлууда. Бул аракеттер региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында ишке ашып, өнүгүү жолунда экенибизден кабар берип турат. Кыргызстан боюнча мына бүгүнкүндө 28 заявка алынып, мына азыр 4 ишкана бүтүп атат. Мына сиздер көрүп аткан мына азыр ушул ишкана Өзгөн шаарында мына бүтүп атат. Алабукада бүттү. Мына Сокулукта дагы бүткөн атат. Ушундай заявкада мына бизге 28 заявка болгон. Быйыл ушул жылдын аягына чейин буюрса бир 10 ишкананы ачкандан турабыз. Аталган мал союучу жай бир эле эт азыктарын экспорттоого жол ачпастан жумуш издеп чет өлкөгө агылган жарандардын санын азайтууга да өбөлгө түздү. Учурда 10 адам туруктуу жумушка орундашса, иштин жүрүшүнө карап дагы кошумча жумуш орундары түзүлөрү күтүлүүдө. Жумушчулардан азырынча бир 12-14 киши иштейт деп турабыз. Анан оптимизация жүрөт, кийин жумушчу азаят же көбөйөт, иштин жүрүшүнө карап. 50 жаштагы Кадыр Сайдаев мал союлуучу жана кайра иштетүүчү жайдын ветеринардык адиси болуп ишке кирди. Эми каарманыбыз ветеринардык санитардык нормаларды сактаган абалда. Мында союлуучу малдарды текшерүүгө алуу менен бирге таза этти өндүрүүсү кажет. Элдин дасторконуна биринчиден эң таза сапаттуу эттерди даярдап берүүдө. Анан келген малдарды албетте бир термометрия кылып, ден соолугун текшерип, анан таза малдарды союп, Кудай кааласа ушинтип элге бул тартуулайбыз. Бул жайдын курулушу 2017 жылы башталып, 1 жыл аралыгында бүткөрүлдү. Жалпы сметалык баасы 23 миллион сомду түзөт. Ал эми бул каражаттын 10 миллион сомун Айыл банк жеңилдетилген ыкмада берген. Мал өстүрүүдө, жер иштетүүдө жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүүдө арзандатылган пайыз менен насыялар берилет. Мал өстүрүүгө жана жер жемиш өстүрүүдө 10% болот. Кайра иштетүү тармагына 6% менен берилет. Кошумчалай кетсек, өлкө боюнча жалпы 84 мал союучу жай бар. Ал эми Жалал Абад облусунда алардын саны 22-ни түзөт. Бирок тиешелүү талаптарга жооп бербейт. Андыктан алардын санын азайтып, заманбап ушул сыяктуу ишканаларды ачуу учур талабы дешет мындагылар. Алина Адилбек кызы, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.